Ашырбек Мойдунович, эң негизгиси көйгөйдү айта кетейин. Мына кече жакында бизде Францияда өткөн дүйнөлүк жаштар арасындагы греко-рим күрөшү боюнча мына ошол жерде кыргыздын намысын, туусун, желегин көтөргөн биздин барып ийгиликтүү келген балбандарыбыз. Акжол Махмудов, Калы Сулайманов деген биздин күрөшчү, греко-рим күрөшчү балбандарыбыз ошол жерге барып ийгилик менен келди да, кыргыздын туусун, желегин көтөрүп келди. Мына ушуларга жылдын аягына чейин эч кандай бир жылдын аягында негизи премия берет да булардыкачы. Булар мээнет кылды. Булар Кыргызстан үчүн ушунчалык кыргыздын туусун, желегин көтөрүп келди да. Мына буларга азыркыга чейин эч кандай мамлекет тараптан сыйлык жок. Ушуларды машыктырып өстүргөн биздин ошолордун тренерлерин, агайларына да эч кандай көңүл бурулбайт. Бул мен айтат элем, Ашырбек Мойдунович, протоколдук негизде ушуну контролго алыш керек. Буларга премия бериш керек. Мына эртең бул олимпиадада бир ийгилик алып келе турган биздин, дагы Кыргызстандын желегин көтөрө турган, Кыргызстандын намысын коргой турган жигиттер. Ошол агайларын кошуп, тренерлерин баарына премияны бериш керек. Азыр акча жок, башка жок деп буларга ушундай шултоолорду айтып жатыптыр. Бул биздин мамлекет үчүн уят. Андан эң негизги көйгөй мына олимпиадада медаль алып келип атат. Чемпионат мирден медалды алып келип аткан ушу биздин греко-рим эркин күрөш боюнча машыккан биздин күрөшчүлөрдүн заманбап эч кандай спорт залы жок эмдигиче. Эч кандай спорт залы жок. Мына 2018-жылы бизде олимпиадада бизде чемпионат Азия өтөт. Мына ушуну кайсы жерде өткөзүш керек? Мына ушу дагы проблема. Мен айтат элем, ушу Газпром курган спорт залды ушу күрөш федерациясына өткөзүп берсеңер дейт элем. Ошол эле дагы сизге айтып кете турган нерсе, ушу Газпром курулуп аткан Газпром эмне үчүн Жалал Абад областында эмдигиче курулбай турат? Буну дагы сиз бардыгын ушу эмне үчүн, кандай үчүн, качан курула турган кат жүзүндө мага сөзсүз кайрылып берсеңиздер. Анан үчүнчү маселе мына Изат Артыков боюнча 11-январда соту болот. Бул жигит ал жака барганга дагы билети дагы жок отурат экен. Ким жардам берет? Бул жалпы Кыргызстандын намысы үчүн, бул медалды алып калыш үчүн. Ошону дагы бардыгын өзүңүздөр контролго алып бериңиздер. Баарыңыздарга чоң рахмат. Жаңы жыл жакшылыктардын жылы болсун.